Кечээ 10-декабрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кезектеги маегин берип, өзүнүн жеке телеканал аркылуу мурдагы катачылыгын айтып, элден кечирим сурап, саясаттагы сатылган досторун эскерип, өзүнүн бийлиги учурундагы достору сатып кеткендигин жар салды. Атамбаевдин мурдагы үзөңгүлөш досу атактуу саясатчылардын алдыңкы катарында турган Азимбек Бекназаров экс-президенттин айткан сөздөрүнө жылмайып, Атамбаевдин жанында учурда 4 адам турмак, 2 ити жок. Ал азыр гүлүмүш болгону менен ичи гүл болуп турат деди. Эске сала кетсек, Азимбек Бекназаров учурда ден соолугуна байланыштуу учурда ооруканада. Төмөнкү тасмада Азимбек Бекназаровдун кызыктуу маеги толугу менен. Бул жаңылык деле эмес, анын айтып аткан сөздөрү бизди жанагынтип кузгунга, башкаларга, кээ бир адамдарды башка нерселерге теңеп аткан деле жаңылык эмес. Ал тынбай эле ушул сөздөрдү айтып келген. Кыргыз элин деле бөлүп жарып, кээ бирлерин тиги эл эмес десе, кээ бирлерин адам эмес, тиги бул койго теңеп деле келген, жакшы билесиңер да. Ошол эле Атамбаев болгон азыркы күчү өзүнүн менчик телевидениесинде болуп атат. Каалагандай отурат, каалагандай интервьюлерди берет, каалаган адамын боктойт, чыбайт, карапайым ил байкуш ошого ишенип отурат. Бул ушундай адам турбайбы? Оозунан Кудай түшпөй калыптыр. Кудай, Кудай, Кудай деп. Мен ойлойм, Кудай ошого ушуну жеткизди кудайлатканга. Дагы кудайлайт али. Мындан да көп кудайлайт. Башка жерге барып да кудайлайт. Кудай эсен аман чыгарып койсо деп келечеги. Анткени тилеги жаман. Адамдарды өзү менен бир убакта жүргөн үзөңгүлөштөрүн, бир убакта кыйынчылыкта жүргөн адам, дос болуп жүргөн адамдарын оозуна келген, оюна келген нерселер менен жаман айта бериш. Бул шариатка дагы, Кудайга дагы, адамгерчиликке да жакпайт. Деги эле эч кимди калтырган жок. Бар эле бир өзүнөн башкасы Кыргызстанда бар эле акмак, бар эле соо экен. Башка нерсе экен. Өзү бир Кудайдан кийинки эле Кудай экен да. Тазалыгы боюнча да пайгамбардай экен, тазалыгы боюнча дагы эң менден башка адам жок. Мен байымын, таза байыгам, минткем деп. Кантип байыганын деле билебиз. Кайсы жерден байыганын деле эл билет анын. Мына китеп сатып жүрүп байыгам дегенди көп айтат. Каерде, кайсы жерде Атамбаев китеп саткан деп бир кыргыз билеби? Уктуңар беле Атамбаев китеп сатып отуруптур, же китепканасы бар экен ушу палан жерден китеп саткан дегенди жок. Ал эми Турция курган заводдордун баары ушул жерде биздин заводдордун ыстадагы нурдап барып курган да. Перехватташтырып барып курган да. Эми ал жагынан чуккаган киши жок. Эгер чындап чуккуза Атамбаев эми кандай адам экени деле көрүнөт эле. Ошондуктан мен ага эмне деп айтар элем. Биз. Атамбаев 7 жылдан бери айтып келаткан нерсе. Ошол эле эски ыр жомогун айтты. Бирок азыркы бийликке жол болсун. Мына кече Жээнбек Сооронбайды айтса, бүгүн анын бир туугандарына чейин айтып атат. Биздего телевидение жок экен, радио жок экен, сайт жок экен, биз унчукпай отурабыз. Но бийлик дагы бул мамлекетти, элди бөлүп жарып саясат жүргүзүп атат да. Дестабилизацияга призывать этип атат да. Эмне үчүн биздин бийлик унчукпайт? Эмне үчүн жанагы сентябрь телевидениесинде кылып, мунун телевидениесин жаап койбойт? Сен бир тараптуу эле отуруп алып эле баарын жамандап атасың, мынтип атасың деген нерсе жок. Бийлик каякты карайт? Мыйзамдуулукту караш керек да, чектеш керек да мунду эле. Же болбосо анда бизге дагы ошо апрели, бизге да ошо Атамбаевка канча убакыт берсе, бизге да ошончо убакыт берсин. Бизде бар ошону айталы. Вот ошондуктан мен ойлойм, Атамбаев азыр али деле Кыргызстанда закон бар экенин, закон Атамбаевка да тиешеси бар экенин али сезе элек. Өзүн дагы президент катары эсептейт. Бүгүн деле. Ошон үчүн бүгүнкү президенттин үстүнөн да чоң сүйлөп атат. Бир туугандардын үстүнөн да чоң сүйлөп атат. Деле эл 47 саясий партия уюштурган курултайды баргандан жийиркендим дейт. Ал каяка барып сүйлөйт анда? 47 саясий уюм отуруп өткөргөн курултайды тааныбаса ким ал? Ошол жерге келгенде жийиркенсе, ким менен отурат? Мен деле билем аны, мен угушумча деле жападан жалгыз. Ошол эки журналистти коюп алат да, ошол жерге отуруп эле акылдуу сүйлөгөндөн башка эч нерсе жок. Айланасында 4 киши эмес, 4 ит да жок. Жап жалгыз отуруп, жап жалгыз сүйлөп атат. Телевидениеси бар экен, ошо менен жайылтып атат. Эртең ал телевидениеси жабылып калса, ким болорун ал билиш керек. Көргөз саясатчыга да айтсаңыз, деги эле эки президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы президент тирешүүсү
кооптонууга алып барбайбы? Анткени карапайым калк ушундай сөздөр айтылып калды элдин арасында. Аны Атамбаев кеч айтпадыбы? Мына Атамбаев ошого призывать этти. Ачык айтпаса да кыйтып айтып койду ошол. Мен жөнүндө болгондо ошентип айтты. Ал ошого тополоң керек. Тынчтык, мына мен тынчтык уруп койдум эле 7 жыл, азыр ошону каалап атат. Азыркы президент өкмөтү мындайга алып барганы атат. Буларга ошол тополоң керек, андан кийин ал кузгундар анан байыйт. Кыйыр сөз менен Атамбаев ошого чакырып атат. Биздин укук коргооргандар ага эскертүү берген жок, сен эмнени айтып атасың деп. Биздин курултайда биз ошондой чакырык кылдыкпы? Биз реформа жөнүндө сүйлөдүк. Башка эч нерсе айткан жокпуз. Бардыгын чакырдык. Атамбаевдин дагы, азыркы бийлигин дагы. Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын улуттуу элдин байлыгы, менчиги жөнүндө сөз болду. Мунун сөзү эмне болуп атат? Анализдеп көргүлөчү таразалап. Курултайдын чечиминде эмне сөз болду, мунукунда эмне сөз болду. Ошондуктан эгерде буга бийлик чара көрбөсө, бул мындан да күчөтөт. Эртең ачыктан ачык призывать этет. Түгүл бул сөзүнөн кыйылып түшүнсө да болот. Бу тарапта азыр Бабанов, бу тарапта Мадымаров, бу тарапта дагы бир топ күчтөр бар экен, уже кыйтып аларды мактай баштады. Ал мен эски досум катары жакшы билем, кимди мактай баштаса, ал ошо менен уже тил табышат. Эртең ажырашып кетсе, кайра боктой баштайт. Мунун ошондой касиеттүү сапаттары бар. Мен кечеги сөзүнөн түшүндүм. Бул үчүнчү күч катары ушу айланасына адам топтоп аткандай кыяс кылып Бабановду мактап калды. Бабановду кече эле шайлоодо эмне деп айтты эле? Элдин эсинде да азыр. Жол болсо башкаларды эмне деп айтты эле? Ошол эле Жээнбеков Равшан жөнүндө эмне деп айтты эле? Жок. Бүгүн башкача айтып атат. Ошондуктан мен ойлойм, биз эмес, Атамбаевден коркушубуз керек. Дагы бир тополоң болсо Атамбаев чыгарат. Анткени бул өзүнүн кара керт башынын кызыкчылыгы үчүн мына ушундай билдирүүлөрдү жалгыз журналистти коюп алып өзүнүн телеканалы менен ушуну чыгып алат. Эгерде ошондой эле элге түшүндүрөт экен, ошондой эле жүзү жарык экен, таза экен, адал экен, эмне үчүн курултайга келип туруп ачык айта албайт ошону? Бир журналистти отургузуп алып, акылдуу сөздөрдү айтып атат. Сен айткандай сарказм сөздөрдү колдонуп, жаттап алып, наракы гүлүмүш болуп. Ичи гүлүмүш эмес, анын ичи күл болуп турат азыр. Ал билинип турат ошондой экен. Бүгүнкү бийлик мына ушундай билдирүүлөргө бөгөт коюш керек. Мына ушулар элди билет, ушулар коомчулукту билет. Акырында чоң нерсе көтөт, чоң нерсеге алып келет. Сооронбай Шариповичтин мындай токтолуугу өзүнө пайдалуу келишинби? Зыян бар бир нече жолу болуп атат. Ал коргоодон буга чейин эскертүү бериш керек. Өткөндө Атамбаев өткөндөгү орусча билдирүүсүндө айтты. Мен Жолдубаева менен Сегизбаевка взятка албагыла деп 10 000 доллардан чөнтөгүмөн төлөп берип турчумун деди. Мына ушул боюнча прокуратура иш козгош керек эле. Сен эмне үчүн ай сайын генералдый прокурор менен СМНын башчысына 10 000 бергенсиң деп. Мүмкүн заказ берип тургандырсың. Мына 10 000 алда тиги иш козго. Мына 10 000 алда мына сайтты жап деп. Реакция болгон жок бийлик тарабынан. Бунун айтып атканы мен 10 000 сайын ай сайын взятка берип тургам деген сөз да. Тигилер айтыш керек эле, да алып тургам, эмне үчүн алдың алсаң, албасаң эмне үчүн алган жоксуң. Бул бирби? Кече күнү дагы айтты ошону. Президенттик шайлоо бүткөндөн кийин дейт, мен Бабановдун иши боюнча Жолдубаева менен Сегизбаевди чакырдым дейт. Бабановго жөн эле койбойсуңарбы дегендей кылдым дейт. Алар бул деген эмне? Президент болуп түшкөндөн кийин дагы күч структурасын ал контролдо бийликке аралашып атканын белгисин өзү айтып атат да. Бул кылмышпы? Кылмыш. Мамлекеттик бийликти күч структуранын жетекчилерин чакырып алып задание берип атат. Эмне үчүн буга унчукпайт? Бүгүнкү бийлик. Унчугуш керек да. Сен эмне аларды чакырган укугуң бар? Эмне андай тапшырма берген укугуң бар? Дагы бир жеринде айтып атат, мен Сапар Исаковду чакырдым дагы материалымды ал кызматтан дедим дейт. Ким ал деп айткандай? Почему? Анткени ал коррупционер экен, мен ал деп айттым дейт. Коррупционер болсо 7 жыл мен ал менен коррупционер менен иштедиң. Кетериңде билдиңби коррупционер экен, бир күн калганда. Ага чейин эмне кызматтан алган жоксуң? Вот ошондуктан мен ойлойм, көп нерселерди бул айтып атат, өзү айтып атат. Кылмыш кылгандарын да өзү айтып атат, уурулук кылганын да өзү айтып атат. Кантип байыганын да өзү айтып атат. Кантип бийликти кыянаттык менен пайдаланганын да өзү айтып атат. Но негедир биздин бийлик унчукпайт ага. Унчукпайт.
чара көрбөйт, эскертпейт. Вот менин ушул жагы мени да таң калтырып атат.